дайыма эле келгенде бизде баскынчылар дейсиңер, такыр бириңер деле кабыл албайсыңар. Баскынчы, саскынчы деген. Силер баскынчы турбайсыңарбы деген. Захват эле болгон ал жерде. Ачык эле айтып бергиле. Бирөө айтсын. Андай жер алып саткан кечиресиз, өзүңүз билесиз. Эл айтып атпайбы? анан Канат мырзага вообще эле жолугуштурушкан. Жумажиевке такыр жолугуп турган. Жолугуштурган жок. Кандай сыясты? Ушул киши тейтебиз. Бизде аябай жылдан бери ушул кыйнаган. Мен ал кишини көргөндө эмес, тааныбайт дагымын. Тааныбайм болбойсуң. Бул өзү таанышып Бекболот деген келген эмес башка. Жок, келген. Инисинин бирөөсү келген да. Мен барганда Буга келди. Бул жерге фото чогулган. ооба келген, ушул эле жарандар менен чогуу кабыл алгам, айткан. Эч кандай мен эч нерсе кыла албайм, жер меники, укук мага катталган. Анан Ошо жок, мырза мындай суроо. Мектеп, школ, садик, анан поликлиника салып атат. Өзү келип, Жок, кесип сиз айтып атпайсыз, темир жол Бишкектин перспективасында. 3-көчөсүнө салып. Анан кандайча ошол жерге мектеп салынат дагы, баар салынат, берим бар кызыл кишер берилет дагы, анан темир жол кандайча кирген деп түшүнбөйм. Алар өздөрү жооп берет деп айтмак. Кандай болот Мен айттым, мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн алынат. Ошондой бир ген план сызылып даяр болсо, ошолорду алып компенсация мамлекет төлөп бериши мүмкүн. Алар бизге чейин алган бул. Бизге чейин салган. Бизге чейин болуп келген нерсе. Жерге жакынбы силерге? Ошо боюнча шаарга өттү. Эми мен Улукбек мырза агабыз айткандай, шаар менен биргеликте сүйлөшүп да көрөбүз эми. Бул 6-апрелде биз токтотуп койгон нерсе. Быйылча эч кандай документтер албайсыңар. Анан бул аркылуу өз түшүндүргөнбүз баягы красный линияда деп охрана жолунан кирип калган. Ошого эми биргеликте дагы чечүү жолдорун издеп көрөбүз да. Эң сонун Арбаңыздар, урматтуу достор, Беспредел медиа порталынын көрүүчүлөрү, кызматыңыздарга Кайрат Кенжебаев. Биз бир жума мурда Дордой базарында айлама жолдо жайгашкан 875 контурдагы жашоочулардын жерлери талашка түшкөн мүлктөр тууралуу чагылдырып бердик эле. Анда жергиликтүү тургундар бийлик төөлдөрүнө кайрылуу жасашкан. Ошол маекте маалыматтар болгон. Ушул Аламилдин районунун акими ошол жерден темир жол өтөт деп силерге документ бербейт деп айтылган жагдай бар да. Мына ушул кээ бир ошо жерге тиешелүү болгон темир жол тууралуу жагдайлар тактоо иретинде тургундар менен биргеликте райондук акимиятка келдик. Азыр чогуу кирип, ошол кандай документтер бар, кандай темир жол салынат, ушунун баарын өзүнөн сурап тактаганга аракет кылабыз. Биз менен бирге болуңуздар, кызыктын баары алдыда. Ошо последний направо. Жок, отуруңуз. Акимге? Акимге кирек да, аким дайындашсын да. Дөбүр Ашырбековке жер маселеси ошол кишиге каршы. Жок, акимди кабыл алып койсун да. Мен буякта эмелли эки жакка чыккан амнистияга кирип. Эми эл да Дөбүрбек Ашырбекович деп атпайбы? Сиз өзүңүз Жок, акимге кирип атам. Булар билбейт бакыт. Акимге. Тешебаевка. Маевка боюнча азыр Маевка шаарга өтүп кетпеди. Сиздер билбейби? Жок, аяка да кирген эмес, бияка да кирген эмес, ортодо булар. Мен айткан жокпуздар. 3 жылдан 4 жылдан бери жүрөбүз. Айтсаңыз келип берилбеш, onu бөлүп койсун бизге. Аким бey, сиздер Андай аким булар баскынчы дейт. Кимди баскынчы деп айтсаң? Качан айттылар? Бизде баскынчылар Өткөндө келгенде айттык. келгенде кабыл албайт. Кандай дейсиз, жерде келип койсуз бияка? Эмне дейсиз? Биз дайыма эле келгенде бизде баскынчылар дейсиңер, такыр бириңер деле кабыл албайсыңар. Силерге деле кирдик, замыңарга деле киргенбиз. Замыңар такыр бизди 1 жылдан бери сүйрөйт, эй. Бир чечимге келгиле да, биз элбиз. Эл балдарыбызды багалуу же силерге чуркай берелиби? Эми укулада качан чечемиш? Баскынчысыңар, басып албасыңар. Өзү айтты. Силер баскынчы турбайсыңарбы деди. Биз эми баскынчы турсак деле бизге окшогон элдер канча салган? Кандай деши эч качан. Жок, өзү айткан биз мына барыбыз. Биз күлүп эле койдук, биз элбиз да. Биз жанында иштеп жүргөн киши катары айтып коеюн. Өмүрбек деле бар. 1 жыл болду. Келгенден бери амнистия боюнча 30 000 киши болсо, азыр 90% чейин чечип койду. Баскынчы, саскынчы деген. Силер баскынчы турбайсыңарбы деген. Андай жер алып саткан кишилер аябай көп, өзүңүз билесиз. Эл айтып атпайбы? Эми эл ошо жооп берет да.
Биз уже тажадык силерге келер көчөдө болсо деле таанып калганбыз силерди. Силер бизди таанып Жер калгансыздар. боюнча ошо өмүр башыбек шикеле кайдыңсаңыз. Жо, бияка акимге кирели деп атат. Эмне аким деп кабыл алсын бишо. Адам бар экен. Чыктыбы? Чыкты го. Кайда? Азыр. Ар кайсы жерге баргыла дегенсиңер. Бер кирип Самаска. Кандай жазып. Тишибаев Мурадин Жолдошев иштейт. Алмир райондук муниципалитетчасынын башчысы аким. Урматтуу көрчү, азыр акимге келдик. Эмнегедир эле башка орун басарына жөнөтүп атат, бирок элдер ушу акимге кирип, жер маселеси кабыргасынан коелу деп турат да. Адам бар астында журастар. Сиз ким болосуз? Мен соц отделдин башчысы болом. Бияка тишиңиз жок экен, Ошого биякта карап туруңуздар. Чакырып коюңуз сразу. Жо чакырып койсоңуз. Азыр эле киресиң бул жака. Турсаңыздар азыр киши чыкса анан. Дозо кирип турасыз эч эмес. Кабатырламаңыз. Жо, сиздер бияка киресиздер. Кабыл албагандан анан губернаторго чыгасыздар. Канат Жумагызы. Аны болсо кабыл алдыбы? Кабыл алган жок. Ошонун жанындагы иштегендер бизди жолоту көрбөй эле тияка баргыла, бияка баргыла, экинчи этажга баргыла, Өмүрбекке баргыла деген. Бияка орун басарынабы? Ооба, Өмүрбекке келсек, Өмүрбек такыр эле бизди көргүсү келбейт. Силерге поезд жолу 12 көчөнүн үстүнөн учуп түшмөк беле дедим. Десем күлөт кайра биздин. Ошо менен келишип сатып алгыла дей берет. Ким менен? Эсимен келишип сатып алгыла. Бекболот менен келишип сатып алгыла дей берет. Бекболоттун эле эмесин кызыксын. Бүт эле ушул жактан кел жолугушуп Бекболот менен бул Тейталиев менен да жолугушалы, чогуу чыкырып бергиле, беттешели деген күндө дагы либо биз чыгып кеткенден кийин келет Бекболот, же бизге чейин келип туруп кетип калат. Жок деп коет. Анан Канат мырзага вообще эле жолугуштурушкан. Жумагазиевке такыр жолуп турган. Жолугуштурган жок. Кышы менен да келип аттык, бала акырабыз тыштап камачыбыз, камап келип аттык. Жазы менен, жайы менен деле мына до сих пор ушу кезге чейин жолугуша элекпиз. Секретаршалары да моментип жана эмелеки башка эле биз өзүнөн өзү жолубузду тороп эле неме кылган бала делечи. Булар бүт баары бир коrodо да. Жолотпойт, минтип эле Канат менен калып калат. Чиркечип чагып кетсе деле өз денесин минтип коргойт, а биз моунча адамдын немесин эч кимси коргобойт. Окуубузду Бир тараптуу. Бирөөсүнө жөнөтөт, ошо эттен эле бизге откозной жазып берип, колубузга кармап кетти. Свердловка тапшырганыбызда, Свердловдун эмеси полный документтерибизди кабыл алып, үйлөрүбүздү тартып, өлчөп, полный бүтүп тапшырганда апрелдин 15-те келип алгыла деген. Барса анан силерге биз бере албайт экенбиз, силердин жериңер алам. Свердлов райондагы акиматыбы? Ооба, ошентип ошолунан открытой болуп бизге. Кандай жазып? ушул киши Тейталиев деген. Бизди аябай бир жылдан бери ушул кыйнаган. Акырында көк китеп чыгат деп чыгарбай койгон бизгечи. Силерге көк китеп чыкса болду, разыбызсыңар деген. Биз разыбыз дегенбиз. Разыбыз десек, Лично мен берем деп мына могу эжелер бүт баарыбыз келгенбиз. Лично көк китепти мен силерге берем деди дагы. Андан кийин келсек вообще карматышпайт. Буйруктарын вообще таппайсың местасыначы. Еще келсең эшигин каккылап коюп отурасың. Аңкылдап занят биз көрүп атасың го деп коет. Сурап коюңузчу, эл күтүп атат, орунбасарым бар кирип атат, биз эле кирейик. мына ушуну Ачык сүйлөшпөйбү? бир топко бүт барлык ушу документтерибиз да. Жазган каттарыбыз бүт ушу. Жазган каттарыбыз, документтерибиз бар деген жагына барып чогулттук. Эмнеге күтүшүбүз керек? Баарыбыз Чыкпы бой эле эмнеге күтүшүбүз? Келип жүргөндө башка эле да. Алмашты. Консулдун тургундары. Буяк консул жакта сиз киресиздер, бери киресиздер. Бияк отурасыздар, келсиздер, бияк отурсаңыздар. Мурун жолдошубуз бул 875-контурдун тургундары буга чейин сиздерге келип кетип жүрөт экен. Бир жылдан бери эч кандай майнап жок дейт. Орун басарыңызга жөнөтөт экенсиздер. Буяк болсо темир жол өтөт деп айтып атат акиматчы. Бирок ошонун жагдайларын түшүндүрүп берсеңиз, кантип темир жол өтөт, эмне болот, бул жерге барып көрдүңүз беле өзүңүз? Ошо көйгөй түшүндүрүп берсеңиздер. Бул эле жер эмес, бизде мындай маселелер көп да. Темир жол мынау Ак Жайык болушунан да өтөт да, туурабы? Бишкек шаарына деп. Ошого
Акжар дедим. Ушу сиздердики деле ушундай. Акбатабыз биз. Жок, билем. Ушу сиздердики деле ушундай майнада да. 12 үйбү ушундай сиздердики. Мына первый зам мененки комиссиянын төрагасы жер боюнча. Карап комиссияны өткөргөн эмес. А бизде ушундай эле Акжар конушунда деле 108 үйдү киргизген жокпуз. Темир жол өтөт деп Бишкектин кенип калганына барып көрсөтүп элдерди ишенбесечи. Ишенбеген апарып көрсөтүп келдик. Ал буларды да мындай охранный зонага кирип калды. Биз киргизе албайбыз булардычы. Сиз барып көрдүңүзбү беле? Ооба көргөм, мен билем. Билесизби ошол жерди? Ооба билем. Анан кандайчы поезд болду? Картаңыз барбы, проект барбы? Жок, Бишкек. Анткени биягы Акжар болуп турат, биягы Акбата. Бишкек мэриясында бар. 10 метрде кызыл китеп менен элдер сурап келди. Кызыл Мен китеп жооп менен берейин. Бул боюнча биз бул эжелерге дагы жарандарыбызга өз убагында 1 жыл эч кандай чоюлган эмес, өз убагында эле бизге арыз менен кайрылгандан кийин өз тартиби менен жооп бергенбиз. Ал жерде биз комиссиядан караганбыз. Перспективный план развития города Бишкек деген документ бар. Официальный 2009-жылы өкмөттүн токтому менен кабыл алынган. Бүгүнкү күндө ошол перспективный генеральный пландын негизинде ал жерде темир жолдун өтүшү пландаштырылган. Амнистия мыйзамынын жоболору боюнча ошол охранный зонага түшкөн турак жайларды, жер тилкелерин комиссия карай албайт. Биз бул боюнча Бишкек лап архитектурасынын официальный жообун алганбыз. Ошол жоопту тиркеп туруп бул эжекелерибизге жообун бергенбиз. Бишкек шаарынын глав архитектурасы бизге жооп берген. Ал жерден действительно перспективный планга ылайык темир жолдун өтүшү пландалууда деп. Эгер пландалып жатса анда ал жер мамлекеттик болуш керекпи же жеке жактарда эле боло береби? Жеке жактарда эле боло берет. Кызыл китеп менен алган киши азыр ар бир менен 4000 доллардан бергиле урсатын берейин деп аткан тура алган деп. Мен ал нерсеге жооп бере албайм. Ал Бек болот ким эле Сарт мырза айтты. менин билишим Документ чыгарып берем деп атты, алган деп атат. Ал менин сөзүм эмес да ошол ээсинин сөзү болуп атпайбы? Кандай жооп? ал Сотчуга 4000 доллардан деп атпайбы? мен ал кишини көргөн да эмес, таанып айткан. Кечиресиздер, коомдук жактоочу пара юрист Жайсыбеков Улукбек Анарбаевич. Мынакей бул жарандарга айткан экенсиздер. Мына көк китебин берем, өз колум менен берем деген экенсиздер. Бул биринчи суроо. Бияк сиз айткан экенсиз. Сиз айтыпсыз. Экинчи суроо. Тегерете үйлөр турат мындай. Бул 12 үй бир ичегидей болгон эле кичинекей үй. Бул жактын баардыгында жанагындай эсто, гараж, кафе, сафелер биягында ошол үйлөрдүн баардыгынын кызыл китептеринин баардыгы бар экен. Бүттүгүнүкү бар экен. Ушул жерде эле кичинекей бир островоктой болгон 12 үйдүн 90 сотик экен. Ушул жерге мына логически ойлогондо темир жолдун түшүшү мүмкүнбү? Сиз эми юристсиз да. Мен сизге түшүндүрүп бердим, бул экинчи. Ал жерде мен айтып атпаймынбы, официально бекитилген, токтом менен бекитилген документ бар, перспективный генеральный план развития города Бишкек деген. Ишенбесеңиздер, бияктан чыгып барып Бишкек лап архитектурасына жана чоң бокон барып көчүп. Жок, генеральный пландын өзү менен таанышсаңыздар болот. Ал илинип турат ошо. жок, сиз мырза кечиресиз. Мына элдин кызыкчылыгы үчүн, ушул жерди логикалык ой жүгүртүү менен түшүндүрүп, могул жерде кичинекей бир эме үзүң болуп атат. Ушуга кантип түшсө болот деп президенттин ыйгарым укуктуу өкүлү катары мына бул мырзанын жардамчысы катары сиздер ошол вопросту көтөрүп элдин кызыкчылыгына чеч берсеңиздер болобу? Эгер бул башына чейин бошотуп кетсеңиздер макул эле, булар деле макул болот эле. Бошолуп кетсе баары мейли. Комиссия коомчулугу ушундай Биз нерсеге айтып жооп бере атпайбызбы сизге? Мисалы үчүн ошол эле жанаша турган Акжар конуш бар. Ал жерден 1-көчөдөн 4-көчөгө чейинки 108 жаран дагы ушундай эле тартипте үй салып алышкан, баягы захват болгон убагында ал жерде. Ушундай эле тартипте комиссиянын чечими менен аларга дагы кызыл китеп берилген жок. Пока бериле элек, туурабы? Көк китеп берилген. Анан биздин 3-көчөгө мектеп салып атпайбы президент? Кайсы мектеп? 3-көчө. Анан Ошо жок, мырза мындай суроо. Мектеп, школ, садик, анан поликлиника салып атат. Өзү келип Жок, сиз айтып атпайсыз, темир жол Бишкектин перспективасында. 3-көчөсүнө салып. Анан кандайча ошол жерге мектеп салынат дагы, баары салынат, берим бар кызыл китеп берилет дагы, анан темир жол кандайча келет деп түшүнбөйм. Алар өздөрү жооп берет деп айтмак. Мектепти Бишкек шаары салып атат. Бүгүнкү күндө алар кандай документтер менен салып атат, кандай кылып атат, эми аны өздөрүнөн барып такталышыбыз керек. Эми сиз бияка шылтап, бияк болсо биякка шылтап атпайбы. Свердловский акимият айтып атат, биз бере албайт экенбиз.
Ал силер тети Аламин районуна карайт келсеңер айтты беле? Жоо барбы? Жоо бар. Жоо бар. А силер келип атасыңар, биз бере албайбыз. Бишкектин ал перспективный планы өнүгүүсү, темир жол өтүш керек деп, анан ким чечет анда бул маселени? Жылы 6 апрелде келген кат келген. Государстводан токтотулсын депчи. Мындан кийин Бишкек мэриясы карайт деп. А булар кандай анда Свердловский айтып атат, силер айтып атат. Аламинский чечет. Биздин жообузун айтып берип атпайбы? Эми Официальный жооп айтып атпайбы? эжекелер Свердловский 1 жыл мурун кайрылган. Ошол маселе башталганда кайрылган. Андан бери айтып атпайбы, азыр аким айтпады, 26 февраль 2024 жылдан баштап ошо административдик территориалдык реформанын алкагында ошол Маевка айыл өкмөтүнүн баары толук карамагы менен Бишкек шаарына өткөн. Эми мырза, сиз элдин уулусуз. Жигиттин сөзү деген бар. Могунда эжекелериңизге азыр жакшы кайрылып атасыз, эжекелерге. Эжекелериңизге берген көк китепти өз колум менен берем деген сөзүңүз. Көк китеп бере албайт. Жок дегени бир аракеттерди кылып, булардын элдин кызыкчылыгы үчүн бир аракет кылып иш кылып койсоңуздар болобу? Биз аракет кылып эле иш эле кылып атабыз. Сиз мындай оценка бербеңиз бизгечи, байке. Биз иш кылган үчүн ушул райондо жалпысынан бүгүнкү күндө 10 миңден ашык жарандын арызы каралып, ошонун 7 миңден ашыгы кызыл китеп алды. Мына бул киши деле өзү менен көргөн, өскөн ордого барып. Өскөнөрдөн көргөнбүз. 45 күндө жасап беребиз деген документти биз 45 күндө эле жасап берип койгонбуз 500 кишиге. Мыйзамга туура келген жерде. Бирок мыйзамга да туура келбеген нерселер бар экен да. Ошол эле охрана зона деген түшүнүк бар. Ошол мыйзам ошол охрана зонаны камтып атат да. Охрана зонада турган жерлерди комиссия карай албайт деп так жана даана жазылган. Биз ошонун алкагында эжелердин ар бирине колдоруна ответ бергенбиз. Мына сизге да менин ответим барбы? Бизди тандандырган нерсе мына сиздер айтып Эгер биздин ответибиз жакпаса, биздин ответ менен макул болбосо, анда сот органдарына кайрылабы, балким ошондой тартипте чечилиш керек да. Жок, мырза, дароо эле андай эмес. Мен сизге айтайын дегеним, бийликтин ыйгарым өкүлдөрү сиздер отурсаңыздар, башка бирөөлөр келип, буларды лента менен курчап, тосуп, бала чакасын коркутуп, силер кеткиле, болбосо сотугуна мынчадан доллар бергиле. Биякты мен өзүм чечип алам деп. Ага башка бийликтин өкүлдөрү жардам берип атабы? Же буларга башка бийликтин өкүлдөрү кабыл алып атабы? Кандай болуп атат? Жердин ээси бар, билет атасыз, 5-эси бар. 5-эси бар жердин. Канча сотук? 90 сотукпу? 90 сотук. Жер ээси бар, 5-эси. Бул эң башында Элмира Жумалиева деген депутат болгон. Анан өтүп отуруп, жакында эле 2021-жылы, 23-жылы 5-ээсине өткөн. Бекболот Сатмырзаев деген адам өткөн. Ал киши азыр келип болгонун биле кылат экен да. Бул жер меники, же сотугуна бересиңер деп тозуп алган фактылар да бар экен. Ал эмне болот дейм да, ал кандайча айтып атат? Кайрылсак ушу сиздерге окшоп отказ берет да, баардык отказ кабыл алган ошол Бекболот. Эч ким кабылбайт. Эми сиздер ошол мыйзамсыз жерде Тамайын болуппайсызбы? Бул өзү таанышып Бекболот сүйлөшкөн. деген келген эмес, башка. Жок, келген. Инисинин бирөөсү келген да. Мен караңыздар. Ооба келди. Бул жерге Сота соголобуз. ооба келген, ушул эле жарандар менен чогуу кабыл алгам, айткан. Эч кандай мен эч нерсе кыла албайм, жер меники, укук мага катталган. Бүгүнкү күндө ал жердин ээси менмин деген бойдон кеткен ал. Жок, мен суроода эми голца суроо берейин да. Эгер Бек ошол 2021-жылы алып атса, же 23-жылы алып атса Бекболот Сатмырзаев, ага кандайча кызыл китеп берилет дагы, эгер бул Бишкек шаарынын өнүгүү эмес стратегиясына кирген темир жол өтө турган жол болсо, ким берип атат анда? Эскертүү болуш керек ал казыр. Силердин райондук, значит, госрегистр берип атат да кызыл китеп. Колунда кызыл китеп бар экен. Ошону айтайын дедим. Ал кызыл китеп эмес болсо керек, аныкы огородда документ боюнча. Огород кызыл китеп берилет. Кызыл китеппи? ошого эмнеге эскертпейт? Көк китеп. Жок, ага эмнеге эскертүү берилбейт да? Ал өз билгенин келип кылат да. Көчө башчы айтсындар. Мен байке эмне дейин деп айтыңыз. Президентибиз мына жерлерди өнүктүрүү боюнча акимдерге бийликти 100% берди. Сиздердин колуңуздарда сот бар, ровду бар, бардыгы сиздерге баш ийет, сизге баш ийет. Мына бизде азыр эң биринчи маселе бизде документтерибиз жок. Мына 15 жылдан бери пропискабыз жок, жашап атабыз. Ар жерлерге пропискага туруп жашап атабыз. Азыркы күндө сотко кайрылдык. Биз ушул маселе боюнча бизди зордук зомбулук кыйнап атат, мына Бекболот деген келип деп десек, сот бизди кабыл алды. 10 күндөн кийин кайра отказ берип койду. Силердин Бишкекте пропискаңар жок экен. Азыр андай жашоо жок. Азыр түндүктө Бишкекте болобу, башка жерде болобу, кайсы жерде болсо кайрылса болот. Ошол биринчи суроом. Аламиндин соту бизде отказ берип койду, пропискаңар жок деп. Анан экинчи суроом, ушул Бекболот 23-жылы алып атат жерди
эгерде Бишкек шаарында ошол архитектурада ушул темир жол план болгон болсо, ошолор документти жасабай койсо болобу? Эмнеге жасады ошонучу? Ошону сиз аким катары мына ровду, сотторду иретке салып, ушуларды чечип неме кылып бересизби бизге? Жооп алып Эмне бересизби? документти жасабай койсо болобу дейсиз? Былтыр сатып алсак, жерди оформление кылып атпайбы? Айтпайбы? Бизди арестке коюп койгон. Эжекелер, байкелер мындай да, жанагы мен айтып аткан генплан деген 2006 жылы кабыл алынган. Иштелип чыгып кабыл алынган, э? Бул жерлер силер кайсы жылы захват кылып атасыңар? Захват эле болгон ал жерлер. Ачык эле айтып бергиле. Бирөө айтса ошо. Негизи эми захват болгон, Акчар захват болгон, Адилет захват болгон. Баары эле ошол жердин баары захват болгон. Ак Батада захват болгон. Бул деле берип атпайсыңар канча захват болгон деп. Жок, мен ошону айтып атам. Жаңылык эмес да. Тен кийин захват болуп, баягы мыйзамсыз курулуп кеткен да ал жерде курулуштарчы. Ал жерге мурун кандай документ берилген? Баягы ошол Бекболотов кимден сатып алган, аны баягы ал укук ченемдүү эле нерсе. Ага мурунку документи бар экен, ошол эле купля-продажа болуп эле колдон колго өткөн экен убагында. Мен аны изилдегем мисалы үчүн. Кандай болдуңуз? Би баштагы эле документ менен өтпөй бергенби? Сиздин мисалы үчүн өзүңүздүн бир үлүш жериңиз бар да, 30 сотокчу. Сиз аны каалаган кишиңизге сатсаңыз болот да, госрегистр аркылуу каттап турабы? Ал 20-жыл болобу, 18-жыл болобу, бул деле ошол сыяктуу эле нерсе да. Госрегистр каттап бере береби ошондо? Каттап берет. Аны неге силер айтып атпайсыңар? Темир жол өтүп болбойт деп атпайсыздар. Кантип каттап берип атат? Укук катталган ал жерге, укук. Кандай? Жерге мен эсим деп. Анан мисалы госрегистр маалымат жокпу, бул жактан темир жол өтөт, ишке көнүгөт, жолдун мындай өтөт дегенге маалыматы жок. Буну тактап келгиле деп айтпайбы алар же өткөрүп бере берет темир жолдун деле жолун. Силердин айткан боюнча. Ал жерлер мурун эле үлүш катары берилген да. Ал 95-жылы ошол Майывканын тегерек четиндеги жерлер, мына МТФдагы жерлердин баары үлүш катары берилген да жарандарга. Үлүштөн укук өтүп кете берген. Ошол эле маселе. Анда эмне үчүн сиздер ушу Бекболотов кабыл алганда бизде эме кылып атасыздар? Өзү менен келишип анда сатып алгыла деп атасыздар. Мен айттым бу. Ошо Келишкиле өзүңөр дедиңер го бар. Бияқта сиздер Бекболот Сатмырзаевдин ызыкчылыгын коргоп жаткан жоксуздарбы? Жарандарды айтышканда. Эме урматтуу аким мырза, уруксат урматтуу аким мырза. Азыр жаңы өзүңүз уктуңуз. Бул орун басарыңыз, комиссиянын төрагасы отасыз. Бекболот мага келген эмес деди, мына элдин көзүнчө. Иниси келген, башка бирөөсү келген, тиги бул келген эмес деп тур, анан колуңардан эмне келет? Келген дегендей кылып айтты. Келген дегендейчи. Чогуу кирдиңер беле? Эми ушул сөздөргө, ушул мамилеге анализ жасап мониторинг кылып көрөсүзбү? Ушул сөзгө эле. Айтыңызчы, жолун. Биз Кандалма комиссия кайтып жүрүп атат кандай болду? жок, андай эмес. Мына келгенден бери, мына мен келгенден 1 жыл болду. 1 жылдан бери 13 миңден ашык арыз түштү. Азыр айтты го мен зам. Ошонун баардыгын очерк менен тегиз карап, 10 миңден ашык оповещениеден чыгарып, чечим чыгарып берди бизче. Адамдаргачы, мына келгенден бери ушундай кылдык. 7 миңден ашуун госактивди колдонучу. Анан комиссияга карап, красный зонага киргендерди президентибиз өзү деле айткан. Мисалы газдын үстүндө турат, высоководдун астында турган жерлери бар. Азыр темир жол өтөт деген жерлер бар. Эч кандай документ берилбесин депчи. Ошон үчүн биз комиссияны карап, бул комиссиянын төрагасы карап берген. Ошон үчүн жана азыр эле мисал келтирген Акжардын 108 үйү унчукпай эле калып 4 жолу бардым мен ал жергечи, ал жерге дачы түшүндүрүп берип. Анан ишенбегенен тияка жибердик. Мен Первизам барып келдим. Бишкек глав партиясыгачы. Барып ошол жерден көрүп, ушундай экен деп. Жогорку кеңештин депутаттары да келди. Алар да өкүлүн алып барып бердим. Ишенбесеңер мына көргүлө, бизде мыйзамды гана алып беребиз депчи. Урматтуу Мадин мырза, эгер ошондой болуп кызга түшүп алса мейли эле. Барып түшүп эч кандай документ жок, бул эле кызыл зона эч кандай документ берилген эмес болсо, мен мейли дейт элем да. Бул жерде 5-чи хозяин болуп атпайбы, ээси болуп атпайбы? 5 ээси болуп, ал киши келип тозуп алып, ар биринин сотуна мага 4 миң долларды документ беремин деп айтып атпайбы? Ошонун баары факт болуп турат да бизде. Ал кандай иш кылат дагы бул элдердин кызыктыгы эмне болуп калат ошондо? Жок, ал мындай да. Өмүрбек айтып атат, үлүш өтпөй, укук ээси өтүп кетсе берет дейт. Үлүш ээси өзү билет ал эмесинчи. Эми буларга саткан жөндө, алыш жөндө биз билбейбиз алардын. Ортосундагы нерсесинчи. Жок, бул айтты го азыр силерге. Сен сөзүңөр дал келбейт. Анан бул анда Бекболот мырзаны деле чыгарбайсыңар анда. Момчу элдин баарын ызылдап атсаңар анда тиң деле токтоп. Мыйзамды гана карайбыз биз. Алда айтпайсыңар. Мен сизге мына кежелер келип жүргөн бардык. Урматтуу аким, урматтуу орун басар.
көрүп атасыздар, карыгатаңдар бар, майыптар бар, башкалар бар. Жана айтып атасыздар, басып алгансыңар деп. Убагында ошондой тенденция жүргөн. Баардык тегеректи басып алышкан. Бирок булар бир үмүт менен сатып алышкан да. Анан кийин бүгүнкү күндө мынакей адат болуп калбадыбы? Садыр Нуркожоевич Жапаровго кайрылабыз, Камчыбек Кыдыршаевичке кайрылабыз. Эмне үчүн? Анткени ушундай жергиликтүү бийликтер сиздер бир аракет кылып элечи, мына элдин кызыкчылыгы үчүн даже президентибиз канча жерлердин эмесин чечип берип койду. Бардыгына кызыл китеп берип салды. Бул ошол элдин көйгөйү, социалдык абалы зор деп. Анан бул ошол эле элдин бир тамчысы калып кетти. Эми ушуларга сиздердин күч кубатыңыздар, колуңуздар жететтир. Сиздер деле мына карапайым үй бүлөлөрдөн чыккан, билим алып ушул жерге келип элге кызмат кылайын деген адамдарсыздар. Анан эме да за длинным рублем не гонишься дейт. Барырчы акча байлык адамгерчиликтен төмөн турат. Анан ошол сиздер аны жакшы билесиздер. Жон жерден бийликте отурган жоксуздар. Бийликти деле Кудай жакканына мөөр кылып берет ме деп. Анан сиздер бир жакшынакай ушул эл үчүн бир аракет кылып койбойсуздар. Мынакей чоң энеңиздерде болгон мына орун басар. Урматтуу, сиздин чоң энеңизде болгон киши отурат. Майыптар бар буякта. Анан ушуларга бир аракет кылып жардам берип койсоңуздар. Кудайдан кайтат, эселеп кайталат. Жардам берип сиз түшүнбөй атпайсызбы неме депчи? Мына мисалы деген биз могул жерде турабыз да, могул жерде турабыз. Огородубуздун аягында, мисалы могул мен жашап аткан жердин бер жерде кысыл китеби менен бар. Забор эле тосуп турат. Ошондо бизге келип токтоп калат го. Анан биягыбыздыкыдагы кысыл китеби еще токтомдор менен бар. Биягыбыздыкында деле кысыл китеп. Анан 12 үй бүлөдөн эле поезд айланып эле тиги кысыл китеп токтому бар. Немедегилер каяка барат алар? Анан эмне болот алар? Бизге кысыл китеп берсеңиздер да келип басыңар. Жок болсаңар аларда. Аларды ал кысыл китеп токтомдорду да жокко чыгарып анан темир жол өтө турган болсо, мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн аларга компенсация төлөп темир жолду Ошол нуктачы эме турат. Базарлар турат, анан автобекет түшүп атат да. Силерчи ким? Билесизби, автобекет турат да. Атыңыз ким эле? Кайрат. Мырза, мындай кылсаңыз, айтып атпаймынбы, ошо Бишкек шаарынын глав архитектурасына кирип, ошол илинип турган ген план менен ачыктан ачык тааныша алсаңыздар болот. Ал жерде конкретно сызыктар кызыл болуп чийилип турат. Ген план качан өзгөрөт билесизби? Ген планды азыр жаңы ген план заказ берип Жанка берип 2023 өзгөрөт бул мыйзам боюнча. 2025-тин ноябрына чейин даяр болот деген. Ноябрына чейин бул темир жол бүтпөйт да, мен салынбайт да бул нерсе. Турган нерсе 25-жылы андай ген планга тая турган болсокчу, Бишкектеги мындай бардак болбош керек эле да. Момча курулуш салынбаш керек эле да, Өмүрөк мырза. Ген пландычы мындайча айтканда түкүрүп салып эле салды да Бишкекти. Жана азыр сиз ген планга таяп атасыз да. Бул жел поезд өтөт тигиндей депчи. Анан ошол сиз мынакей жолдун бою менен кете турган болсо булардыкы именно ушул уровеньде автобекет турат. Бияны килтеген торговый центр түшүп атат. Алдан алып өтөсүңөр поездду. Айтсаңыз? Мен Алдан алып. Жок, мейли салынып өтсүн баркен анда автобекетти жыртып, темир жана торговый центрдин алдынан поезд жолун алып өтөбү Бишкек. Кандай болот екен? Жана айттым, мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн алынат. Ошондой бир ген план сызылып даяр болсо, ошолорду алып компенсация мамлекет төлөп бериши мүмкүн. Алар бизге чейин алган бул. Бизге чейин салган. Бизге чейин болуп келген нерсе. Азерге жакынбы сиздерге? Мектепте анда мектепти койсоңуз, анда мектепте аласыңарбы? Газды да алды. Астынан газды. Бишкек салып атты. Азыр эми максат атыңыз ким билесиз? Улукбек. Улукбек мырза. Сиздин айтканыңыз туура. Биз мындай шайланып келгенбиз президент тарабынанчы. Ошо эл деп келгенбиз. Жардам беришке дайым эле аракет кылып айттым азыр. Мынча көз актып бердик. Бекер. Жан жасаган да. Эме да. Темир жол жок. Канча жылдан бери темир жол. Биздин бийлигинен өтөт да. Жок, мейли өтсүн, биз эчтеке аз эмес, эгер план болуп, анан жерде сатылбаса Бизде эмне кылды атасыз? Жок, эмне кылуу керек? Жок, мейли. Силер мейли макул бербейсиз атам. Могу 89 үй бүлө бар экен да, эл үчүн келип атабыз да, бизчи могу майыптар, жалгыз бой энелер арасында эми үйлөрүндө эле көргөн чыгарсыңар кандай үйдө жашайт. Мындай особняк салып жашаса, Ататүрк парктагыдай болуп, анда мен кеп жок эле, билгениңерди кыла депчи. ГПде жашашат буларчы. Баары ГПде эптеп салып алган. 2 комнат, эми бар көрдүк да жашашатын. Көчөсүн бар баткак. Балдар ошо баткакта ойноп жүрөт да.
эптеп чампалап салган үйлөр мына өздөрү калп айтпайт элде турат. Анан 89 үй бүлө жашайт экен. Бир үйдө тиге жана бир эжем 3 мына 3 2 келини менен жашайт. 3 комнатада 2 келини. Баласы менен анан 89 киши эмне кылыш керек? Аким мырза ошону айтып коюңуз. Байкашымча аким мырза айтып келет деле. Эмне кылабыз келечекте? Ошо менен токтолуп атат. Эмне кылыш керек? Адамдар эмне кылат? Бекер анда. Эми биринчиден президентибиздин жарлыгы чыкты 370-чи 29 декабрда былтыркычы. Ошо боюнча шаарга өттү. Эми мен Улукбек мырза абыз айткандай шаар менен биргеликте сүйлөшүп да көрөбүз эми. Бул 6-апрелде бизди токтотуп койгон өзү. Быйылчы. Эч кандай документтер албайсыңар. Анан буларды өз түшүндүргөнбүз баягы красный линияда турат депчи. Охранный зонага кирип калган деп. Ошого эми биргеликте дагы чечүү жолдорун издеп көрөбүз да. Эң сонун биздин келген ушул 12 үй бүлөнүн келген максаты ушул эле. Ошону мыйзам түрүндө эле жана жерге эл катары баягы элге берген куйруктан бизде эмне куруткан деген сөз бар Кыргызда. Булар эле 12 үй бүлө ошонун ортосунда ичегидей болуп калып калганы өкүнүчтүү да. Чогуу эле бирдей кетсе, алынса кийин компенсациясын төлөп чогуу эле алынат. Булар деле мыйзамды сыйлаган адамдар үчүн канча жылдан бери үнсүз балыктарда элек бирөөлөр айтат экен, бияка катчас, макул жазат, бияка айтат экен, бияка жазат. Мындай эле кат келет. Түшүнтө эле жүрүшөттүр 12си топ-топ. Бир жыл мурда келгенин өтпөйсүзбү? Ошо сиздин келгениңизде биз ушул жерде күтүп алганбыз сизди. Ооба. Сиз келеликте эле биз ушул жерде жүргөнбүз. Улам буга ишти какпайбыз, тиги бар дейт, тиги барабыз, тиги бар дейт, тиги барабыз. Ошентип аягында келип сиздин жанагы эшикте күтүп турган киргизип аткан эже экебиз дагы айткан, азыр аким алмашып атат. Жаңы аким келет да шайланды. Эми ошол келет анан чечип берет деп ал күн дагы өткөн биздечи. Сиз келдиңиз, сиз келгенден кийин деле бир жыйынтык болуп элек негизи. Жыйынтык болгондон кийин мен кошулбайм. Себеби мен келгенде бирде көрсөтүп бериле эле. Мына 151-ди сиз билсеңиз керек, туурабы? Жерде жакшы берилди, нерсе жок. Ошолордо мына. Эгерде мен иш кылбайт дегенге Жок, жыйынтык деген менен баардыгын берип келдик. Мен келгенден баштап чегиштер. Жок, жыйынтык деп сиздин башка иштериңизди айткан жокпуз. Биз өзүбүз ушул бул жерде 2 жылдан бери ушул жерде жүрөбүз да, именно. Майкага барсак бияка жөнөтөт, бияка барсак майкага жөнөтөт да. Анан жер боюнча тигил иштейт, анан бул иштейт деп ошентип жүрүп аягында ошо аким болуп сизге келип такалдык да. Анан сизден бизге жыйынтык боло элек деген сөзүм айтылды. Аким мырза бул тапсырдын айтайын дегени өзүбүздүн маселе чечилбей жатат деген. Түшүндүм. Анан мен азыр айттым го жана аким мырза, орун басарымызда. Сиздерге биздин келгенибиздин максаты түшүнүктүү болду. Шаардык бийлик менен сүйлөшөсүздөрбү же өзүңүздөрдүн ыйгарым укуктарыңыздардан пайдаланасыздарбы? Ушуларга бир жардам берип, жана айттым го, бирге чогуу эле кызыл китеп алып, бирге компенсация алса бирге эле кетип, эл көргөндү көрүп дегендей, мыйзам үстүндө, мыйзам алдында иштесин. Жашасын, булар дагы өзүнүн укуктарын, жарандык укугун пайдаланып. Болбосо өздөрүн үйүн алдырар бир чет болуп атат дагы, анан жанагы пропискага отура албай, справка ала албай, өгөйлөнгөнү бир чет болуп атат да. Аябай кыйналып, эч жак карабайт бизде. Ушул маселени тез арада чечип берсеңиздер, көп нерсени чечет экенсиздер, карап турсак. Мыйзам бирок мыйзамдуу жол менен барабыз да. Ошону мындай Мыйзамдуу жол менен, конечно. мыйзамдуу жол менен барабыз. Баягы аким айтты эле, анан кылып берем деди эле деген болбойт. Бул жерде мыйзам да бар да. Анан могу жер нээси болуп турган Сат Мырзаевдарды чакырсаңыз да. Сверлоп бүт болгон документтерибизди чыгап бербеди эле. Силерге өткөзүп берди, силер өткөзгөн эле поезд жолу такап атпайсыңарбы? Сверлоптон Эми эже биз айттым го, баягы генпландагы мыйзамдуу түрдө нерселерден биз чыга албайбыз да. Анда түшүнүш керек да мындайчы. Биздин да эки башыбыз жок да мындайчы. Мыйзамды бурмалап баргангачы. Ошондо Тиги жер нерсе колдойсузбу, же бир эле Бекболот колдойсузбу? Мен Бекболотду тааныбайм, ачыгын айткандачы. Сат Мырзаевди тааныбайсыз. Тааныбайм мен аны. Жерди могу жерди карап атканда ошону да чакырып койсоңуз, эл менен да жолугуп Мен аны чакыртабыз, биз аны чакыртабыз. Андайларды биз көбүн мындай эл менен сүйлөштүрүп чечип берип аттык. Биз мына өскөн ордо чечип берип аттык. Жердин ээлери менен. Акимиз айтып коеюн деген Мадем Мырза, ал жер тоз болот экен өз билимимче. Бул абер жол тоз болот экен. Милиция келет экен, кимдеп эле Жол тоз болот. Кишини айтып койсо, шума деп коет экен, ал кетет экен. Азыр Ровду айтканбыз, аяка да барабыз.
Шума дейсизби? Шума деп коет экен, ал келеткенде Участковый бу. милиция же билбейм. Шуманын жери деп коет. Кимис кайсы шума, эмне шума? Ушундай киши бар экен. Шума ким, ошону билишибиз керек. Анан милиция эчтеке кылбайт кетип калат экен. Булар арыздан сабыр алып туруп билгенин кылат экен, коркутат экен, балдар ойногон жерин тозуп алат экен. Ошонун баары видео факты бар экен. Биз буга чейин видеодо чыгарганбыз да, эми бул. Аны караштырып беребиз, эми биргеликте кылабыз, эми Бишкек шаары менен биргеликте. Анан бек болот эле чечилип эле, бек болот алса поезд жол жүрбөй калып, карапайым эле жашап эле поезд жүрүп калат экен да. Бир адам Азыр түшүндүрүп берди го эже. 86 адамды ойлоп коюңуздар. Ошол жерде балдарыбыз Ооба, бар. көптөгөн сиздер карап бериңиздер, биз чечип беребиз. Чоңгол отуруп калса, Кудай буйруса. Азыр сиздерден бизден Бишкекке карап коюп бийлик эме элди Бишкекке карап калсак, анда Бишкек шаарга барып кайрылайлыбы бүгүндөн баштап да? Кайсы жерге барып кайрылабыз, ошону айтып койсоңуздар. ДЖГСке кайрылсак да, биз өткөрүп бериңерби, Биз документтерди ошо ДЖСке өткөрүп берип атабыз. Бишкек Маевка шаарына. боюнча 1-2 контур калган. Возможно, силердики да болуп калышы мүмкүн. Азыр иштеп атышат, балдар бүгүн кечке чейин өткөрүп беребиз. Бишкекте оңоюраак бүтөт да, анан Аламидинде ушинтип жүрө беребиз, айланып. 2 жылдан бери айланып атабыз. Ошондо кошсо биз бир жоон алды, мисалы силер Бишкекке барамын десеңер, же бияк чогулуп чечесиздер. Же кандай болот? Жок экен анда. Жок, ошол жерден эле азыр эме болуп атат да, мындай болгон милдетим бар эле Бишкекке өтүп атат. Анда бияка келген эмне максат бар деген да. Аким айтты азыр. Аким айтпады, Бишкек менен сүйлөшүп чечкенге. Маселени чогуу чечебиз да мындай. Сиз эми бир эле тарапты айтып атасыздар, барсаңыз сизге босакты берип койбойт да Бишкекчи. Ал дагы ушу красный зонаны карайт, башканы карап туруп анан берет. Анан бул жакта чечилбейт деп. Чечип атпайбызбы биз? 2 жылдан бери жүрөбүз. 2 жылдан болсо 15 жылдан бери жүргөндөр чечип бердик биз. Жок, негизи туура. Чечип эле келип атпайбызбы биз? 20 жылдан бери ошол жерде свет суусун баарын даже өкмөт ошол жерге столго свет суудан бери тартып койгон да бизгечи. Азыр эми ошол жерге поезд атат да. А бул жакында эле. Эми азыр айттык го, мыйзамдуу жол менен барабыз да, мындай мен эме Мыйзамдуу жол менен барганыбызда Убада бербейм, сизге алып берем деп. 20 жылдан бери жашап келдик. Совместный Бишкек мэриясы менен биргеликте Иш алып барасыздар. иш алып барабыз да. Маалымат берип турасыздарбы? Ошондой кылабыз. Негизи жанагы Маалымат берип турасыздар, э? Анда ошо бияктан кетели. сиз өзүңүз келсеңиз болот. Бир келип маалымат алып кетели. Алып эметип туруңуздар, анан байланыш. Анан чыгарып ошо Бишкектин да аракет кылыңыздар. Аракет кылып алып Бишкектин дагы эмне болуп экен, кайга өтүп экен биякта эми эгер чогуу биргеликте кыла турган болсо, анан жана Бекболот Сатмырзаевди чакырсаңыз, могу жердин ээсин баары эле адамдарын коркутуп аткан ошол киши келсе өзү. Ким экен ал, анда ким укук бериптир, Шума дегенин ким экенинде таң алышта мен таң алып келгем. Шума десе милиция да келбейт экен, башкасы да келбейт экен, ошо Шума ким экенин билели деп атабыз да. Шума десечи. Биз канча арыз жаздык. Жашаганыбыздан кийин биздин эртеңки күнү Бекболот менен конфликт чыгып кетип, бир адам өлүп же бир нерсе болуп кеткенден кийин сиздерге минус болуп калат да. Ошону алдын албадыңар, сиздерге кайрылып келген экен. Эмнеге милиция иш чара көрбөдү, эмнеге булардын арызын кабыл албады деген нерселер болуп кетпес үчүн ошо сиздер ровдуңуздарга, ушул колуңузда иштеген адамдарга да ушундай нерселерди дайындасаңыз, аким мырза. Кийин кеч болот. Бардыгыбыз үчүн кеч болгондон кийин өкүнө беребиз. Кеч болуп бирдеке болуп кеткенден кийин анан кийин Өкүнөбүз заман жок азыр. Ооба, андай жок. Тракторун сүйрөп келе алган. Азыр заман болбойт. Президентибиз баардыгын чара Уже бардык нерсенен тажадык. Уже бүт нерсенен тойдук да. Ой, 2 жылдан трактормен сүргүзөбүз деп тракторда калып келген бирөөлөр. Онда да үйлеп чыктап жолго. Көсү биякта бирөө эме жинтитайын деген сөздү. Булар бар, адамдар бар. Анан документте жүрүп аткан анын жердин ээси бар да, өз билгенин кылып атат ал. Булар да ортодо эмне кыларын билбейт. 20 жылдан бери. А бийлик болсо айтып атат, бул жерден темир жол өтөт. Көрсүзбү ушундай баштамак болуп калат да. Ошондой жоопту калабыз, отказной алабыз колубузга. Башка эч нерсе. бир эле адам, бир эле комиссия төрагасы бул жак Ошо кишиге көп келди. чечпейт да. 18 адам отурат ал жердечи. 18 адам. Бул киши катастр менен сүйлөшүп берейин деди. Катастр деле билбейм ким. Алар деле бизге отказной берип салган. Катастр деле өзүңөрдөн болсо керек. Ошол жерде комиссиянын мүчөсү отурат. Комиссияда бар. Ооба, мен айттым өзүңөр эле катастр деп сурадым деле. Ушуну жинтитадан да жоонуп алабыз да. Рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр 875 контур боюнча 12 үй бүлөнүн жери үйү боюнча акимдин өзүнө кирип чыктык. Орун басарлары болду, ошо жерди карап аткан комиссиянын төрагасы болду. Анан акыр аяга келип, урматтуу байкелер эме келдик, эми карайлы Бишкекке өтүп кетти деп атат. Анан Бишкек менен чогулук биргеликте бир чечимге келели деди да. Азыркы күндө ошондой жоопту берди акимчи.
ошого ынандыңыздарбы? Ошону күтө турасыздарбы азыр? Кандай дейсиздер? Эми ошо ынануу боюнча көчө башчы ошо 12 үй бүлөнүн башчысы айтып өтсүн. Мырзабек айтсаңыз. Макул, мына акимдин сөзүн уктук, аким менен сүйлөштүк. Аким ушул шаар бийликтин адамдары менен сүйлөшүп, ошо силердин көйгөйүңөрдү чечип беребиз деп сөз берди. Убакыт бергиле деди. Биз ушул убакытты бердик. Мыйзам чегинде карайбыз. Мыйзам чегинде күтөбүз ушул жоопту. Кудай буйрса, чоңдорубуз, ошо бийликте отургандарыбыз ошо калыс чечим чыгарып берсин баардыгыбызга. Ооба, мен кошумча кылып кетейин. Эми Анан бул жер несинде өткөн боюнча Бекболот Сатмырзаев. аны дагы чакырып сүйлөшөбүз деди. Анан аким дагы айтып кетти, мындай маселе көйгөйлөр көп. Анан Бишкек шаардыкы менен кошулуп, ушу сиздердин маселеңиздерди карап көрөлү дагы мыйзам чегинде чечип бергенге, жардам бергенге аракет кылалы деди. Анан көчө башчы айтып өткөндөй, азырынча ынанып туралы, эми баягы Бишкек шаары менен сүйлөшүп берели дегенден кийин сүйлөшүп көрөлү, айталы, дейли, иштейли эл үчүн деп аткандан кийин эми чындап эле ишенип дагы кичине бир мүмкүнчүлүк бериш керек, туурабы? Рахмат. Эми урматтуу көрүүчү, мынакей азыр баянып алып жеринде тарттык эле. Азыр болсо ошол район бийлигине келдик, акимиятка келип, алардын да жоон уктук. Аларга да өзүнүн жүйөлөрүн айтышты баары. Биз да өзүнүн түшүнгөнүбүз боюнча нааразычылыктарыбызды айттык. Кандайча ошол поезд жолу айланып өтөбү, эмне болуп өтөт, темир жолчу. Ушунун баарын түшүндүрдүк. Түшүнгөндөй болду окшойт. Болду окшойт. Аркы бекки кээ бир маселелерде мындай жооп бербей да унчукпай отурушту. Анткени аябай кызыктай жагдайда. Айланасынын баарына кызыл китеп, биягында чоң базарлар салынып атат. Ошол жерден кандайча бул темир жол өтөт деп биз дагы түшүнбөйбүз да. Булар айтып атат, бул нерсенин баары ошо Бишкектин генералдык планында каралган депчи. Ошо силер ошол жака өтүп кеттиңер деп атат да. Бирок эми чогулуп биргеликке чечебиз деди. Бул биз 875 контур боюнча, жерлер боюнча бул экинчи иликтөөбүз болду. Мындан кийинки иликтөөбүздү биз ошол жана баягы биринчи иликтөөбүздө айткандай Шума деп райондук милициянын бир үлүшүн алган бир Шума деген адам бар экен да. Ошолорду милициянын кандай бияка тиешеси бар, баарын ушул жагын тактаганга аракет кылабыз. Ал 3-иликтөөбүз болот. Бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кийинки берүүдө көрүшкөнчө аман болуңуздар.